Бишкек шаарынын тургуну Валентина Зайцева ай сайын 5000 сомдон пенсия алат. Үйүнө газ түтүгү кирсе дагы аны колдонбой минтип көмүр жагууга өттү. Анткени көгүлтүр оттун кымбатташы пенсионердин капчыгына оорчулук туудурууда. Вообще газ невыносимо очень дорогой. Жаратылыш газы өтө кымбат. Алган пенсияма таптакыр туура келбейт. Кандай жашаарыбызды деле билбей калдык. Кымбатчылык ар тараптан бизди кысып жатат. Өнүгүү деген жок. Газ түтүгүн үйгө киргизгенбиз, бирок колдонбой калдым. Анткени тарифтин жогорулашы менин капчыгыма туура келбей калды. Анан минтип бозала чаң болуп көмүр жагып тиричилик кылып жатам. Не домыться. Жаратылыш газына болгон тарифтин көтөрүлүшү доллардын курсунун кескин жогорулашынан кийин байкалды. Пандемияга чейин 1 кубометр газды 15 сомго сатылса, азыр 18 сомго чыкты. Газпром Кыргызстан ишканасы көгүлтүр от сырттан келгендиги үчүн баалар доллардан түздөн-түз көз каранды экендигин айтууда. Тариф саясатына кийлигише албайт жана маселе эки мамлекет ортосунда чечилүүгө тийиш. Болбосо доллардын жогорулашы менен газдын наркы дагы көтөрүлө берет. Газды чек арадан сатып алып, ар бир үй бүлөнүн ар бир плитага алып келиш үчүн жолдогу жанакы магистралды газопроводдор, газ бөлүштүрүүчү станциялар, газ бөлүштүрүүчү пункттар бар. Ошолордун баарын эксплуатация кылуу азыркы убакытта декабрга эсептегенде бүткүл тарифтин 1 метр кубтун себестоимости 20 сом 2 тыйын болсо, тариф 18 сом 10 тыйынга кол коюлган. Ошого карата дефицит 2 сомдон ашык болот да. Ал арада Орусия Кыргызстандын газдын барысын төмөндөтүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Бул маалыматты Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети тастыктады. Анда Кыргызстандын өкмөтү газдын баасын $150 $100 түшүрүү өтүнүчүн келтирген эле. Эми көгүлтүр оттун наркын түшүрүүнүн башка дагы жолдору каралып жатат. Бирок Орусия сунушту кабыл алабы же жокпу азырынча белгисиз. $150 биринчиден азайтуу, аны мисалы $120 же башка. Экинчиси бул рубльга өтүү, алып сатышты. Дагы мындай маселе болуп атат да, бул мисалы башка өлкөлөргө доллар менен сатып, Кыргызстанга рубль менен сатканда тиги Российский Федерациядагы ага барбай коюшу мүмкүн да. Ошол себептен дагы бир варианты бул ошол $150 определенный бир доллардын курсуна байлап коюу. Бул үчүнчү как вариант катары. Мындай абал газды Орусиядан Кыргызстанга алып келүүдөгү чыгымдардын жогору экендиги менен түшүндүрүлүүдө. Газпром Кыргызстан ишканасынын эсебинде 1 кубометр жаратылыш газынын өздүк наркы 20 сом 2 тыйынды түзүүдө. Ошондуктан компания азыр дагы чыгымга учурап жатат. Бирок эксперттер жоготуулардын кескин төмөндөтүүгө боло тургандыгын айтышууда. Кыргыз Петролиум компания заводун 10 жылдан ашык башкарган жогорку кеңештин депутаты Абдимухтар Маматов бул боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Бул деген мына бүгүн Тажикстан 7% потеря менен чыгып жүрүп атат да. Бизден мурунку бара коррупциялык системалардын негизинде мүмкүн ошондой чоң потеряларга учураганбыз. Бул коммерциялык потеря дегенибиз жок болуш керек, негизи технический потеря болуш керек. Ошол потеряны азайтсак, маселен биз как Газпромдун өзүнүн нормасына келтирип 1%ке же болбосо 3%ке түшүрсөк, ошондогу баягы потерянын жоготумуну дагы ошого арзандатсак, бул дагы экинчи маселе болот эле. Кошумчалай кетсек, 2020 жылдын жай мезгилине карата газ түтүктөрүн тартып келүү 33%га жеткен. Ал эми жылдын аягына карата бул көрсөткүч 35%га жогору болду. Буга чейин премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Бишкек жебинин газ оотуна өткөрүү мүмкүнчүлүгү боюнча эсептерди жүргүзүүнү тапшырган. Мындан тышкары ал Бишкектин айланасындагы конуштарды газдаштыруу, коомдук жана жеңил транспорттарды газ кыймылдатышына өткөрүүнү сунуштаган эле. Чулпон Бейшилен кызы, Тынчтык Гөлбаев, Нью ТВ.